Интернет желесіндегі сайттардан алынған ақырқы маалыматтар менен таныштырып, сайтқа саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Аны мен Нурдөлөт Таштанбек уулу айтып берем, саламатсыздарбы. Билим берүү жана илим министри Болотбек Купешов иштей албай жатат. Ушундай Билим берүү жана илим министри Болотбек Купешовдун жаратылуу ишин байкай элекпиз. Былтырдан берки пандемияга байланыштуу бул тармак ансыз да кризиске кабылып калган чакта акыбал өтө оор экенин айтпасак да түшүнүктүү. Мындай шартта министр көрүнүктүү кандай аракетте, демилгеси барбы? Өздүк булагыбыз билдиргендей, Болотбек Купешов иштеп жаткандай түр көрсөтүп, жөн эле убакытты текке кетирип жатканын, натыйжалуу реформа баштаганга шаасы жетпегенин билдирүүдө. Эки чылбыр бир тизгинди алганда эле атка кандай олтурганы байкалат эмеспи? Каарманыбыз ээрге кыйшык конуп, буга чейин талкаланып келген билим берүү системасын ого бетер жерге тебелеп, басып кете турган караанга айланабы. Айтмакчы, илгери мектептин директору, аким, губернатордун орун басары кызматтарын аркалаган чиновник көп жылдар бою жумушсуз жүрүп, көз карашы, жаратмандык тарамети солгундап калганы, эч кандай маселени чече албасы азыртан бааланууда. Аңгектен катсаң дөңгөккө дегендей мурдагы министрди сындап жатып, эми андан төмөн деңгээлдеги көрүнүшкө кабылганыбыз жалпы элибиздин шорубу. Ниязов менен Атамбаев туркиялыктарга мыйзамсыз жарандык берген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 2016 жылы Туркиянын 10 жараны Кыргызстандын жарандыгына кабыл алынып, аларга паспорттор мыйзамсыз берилгенин кабарлады. Шаардык милиция 10 июлда тараткан маалыматка ылайык 2016 жылы Фарид Ниязовдун жетекчилиги астында президентке караштуу жарандык боюнча комиссия Туркиянын 10 жаранын жарандыкка кабыл алуу жөнүндө мыйзамсыз чечим чыгарып, тиешелүү жарлыкка ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Бишкек шаардык милициясынын тергөө кызматы бул факты боюнча жазык кодексинин коррупция беренеси менен иш козгоп териштирип жатат. Бул ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери улантылууда. 9 июлда Ички иштер министрлиги кыргыз паспортун алган бардык чет өлкөлүк жарандар мыйзам чегинде текшерилерин билдирген. Паспорт текшерүү жараянына Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыга байланыштуу окуя негиз болду. Камчыбек Ташиевдин кайсы сөзү бурмаланууда? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев сырттан келип маалымат жыйынын өткөргөндө мамлекет башчысына жана башка чоң кызматтарда тургандарга жала жаап, мазактагандарга эл арасына жалган маалыматтарды таратып, радикалдык аракеттерге, төңкөрүштөргө чакыргандарга карата тийиштүү чаралар көрүлөрүн айтты. Бирок анын айткандарын айрымдар социалдык тармактарда сөз эркиндигине, демократияга каршы басым кысым, оппозициядагыларды ормон опуза менен коркутуп, үркүтүү катары көрсөтүп жатышканына күбө болуп жатабыз. Биз алардан сурагыбыз келет. УКМКнын башчысы демократияны жана сөз эркиндигин чектөө жөнүндө бир нерсе айттыбы? Жок. Ал тышкы ички потенциалдуу коркунучтар жөнүндө айтып келип, жалган маалыматтарды таратып, элди экстремисттик аракеттерге, андан да жаманы төңкөрүшкө чакырып жаткандар эртели кеч мыйзам чегинде жооп беришерин гана эскертти. COVID-19 ортолоп калды. Түштөн кийин келген вакцинанын кимге кереги бар? Кытайдан 1 миллион дозадан ашык вакцина келери боюнча республикалык штаб кабарлады. Ушунчалыкта шалтурук болушабы? Бул тармакты тескеген жетекчилер кеч ойлонуп, элдин баары ооруп бүтүп атканда кам көрүүгө кыймылдаганы логикага сыйбайт. Түштөн кийин келген вакцинаны эч кимге деле кереги жок. 3-чү толкун ортолоп калды. Төө кыядан өткөн соң о дегенин курусун демекчи, кечиккен эмдөө менен элди алаксытуу болбогон нерсе. Кыскасы, башынан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев шаалакылык кылып жүрүп алганы, коргошу менен элдин башын айлантканы кечиримсиз. Учурда калың катмар ковидтен жабыркап бийликке жала күчөп турган чагы. Элдин реакциясы эртеби кечпи толкундоолор менен коштолуп кетпесе экен. COVID-19 диагнозу менен ооруган бейтаптар дарыланып жаткан кызыл зонада иштеген медициналык кызматкерлерге июнь айына кенемте төлөнө элек. Кабар агенттигинин редакциясына кызыл зонада иштеген бир катар ооруканалардын медициналык кызматкерлери кайрылып, аларга өткөн айга кенемте төлөнө электигин билдиришкен. Июнь айы үчүн бизге кенемте төлөнө элек. Азыр июлдун орто чени болуп калды. Биздин дагы жумалап көрбөгөн үй бүлөбүз бар. Биз бул жерде эмгектенип бейтаптарды карап жатабыз. Бизди унутушпаса дейбиз. Биз дагы балдарыбызды кийинтип ичинтишибиз керек дешет алар. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри май айында чындыгында эле төлөмдөр кечирээк төлөнгөнүн билдирет. Азыр андай көйгөй жок. Июнь айы үчүн кенемтени июлдун орто чендеринде алышат деп белгиледи ведомстводон.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев мырза бүгүнкү күндөрү сыркоолоп жатыптыр. Эң ириде ден соолук телеп тезинен сакайып кетишин каалайбыз. Анткени менен министрликтин ички климаты ойдогудайбы. Тактап айтканда өлкө президентинин талабындагыдай эмес экенин ошол жердеги дипломат кызматкерлер ич ара күбүр-шыбыр кеп салууда. Себеби министрдин жакшы жердеши Бишкек шаардык кеңештин депутаты Байсал Эргешев деген кыраам бар. Мына ушул кишинин уулу чала бизнесмен Хомейни Эргешев агромен аркылуу Кытайдын Гуанчжоусуна башкы консулдук кызматка көрсөтүлүп, жакын арада кызматтык орду аныкталат имиш. Чындап келсе, Хомейни мырза бизнес менен гана алек болуп, дипломатия жагында бир күн бир саат иштебегени кандай? Бул боюнча президент кабардар бекен. Албетте, Руслан мырзадан жооп күтөбүз. Биз тек гана собол таштадык. Бей өкмөттөргө акча бергендин максаты Кыргызстанда өнүгүү бейпилчилик эмес, хаос чыр-чатак деди бүгүн 10 июнда энергетика тармагы боюнча эксперт Эрнест Карыбеков. Эгерде байкасаңар, сиз айткан жагдайлар боюнча митингке көбүнчө жаштар чыгат. Бул болсо турган нерсе. Жылдан жылга либералдык көз карашы бар жаштардын саны көбөйө берет. Бей өкмөттөргө акча бергендердин максаты Кыргызстанда өнүгүү, бейпилчилик эмес, хаос чыр-чатак. Аны билбеген жаштар адилеттүүлүк үчүн митингтерге чыгышат, бирок жаштарды ээрчиткен бузуку саясатчылар бар. Алардын максаты бирөө эле, бийлик. Аларга баары бир, элдин жашоо турмушу кызыктырбайт. Тагыраагы аларга бийлик эле керек. Байкасаңар, чыр болгон жерде эле ошондой бузукулар чыгып калат. Булар жаратуучу саясатчылар эмес, булар кыйратуучу саясатчылар. Жеке өзүнүн амбициясын, кызыкчылыгын, мамлекеттин, өлкөнүн, жалпы элдин кызыкчылыгынан жогору койгондор. Өлкөнү ушул абалга алып келгендери менен иши да жок. Элден да кечирим сурабайт. Дубайда дайвинг үчүн дүйнөдөгү эң терең бассейнди ачышты. Анын тереңдиги 60,02 метрди түзөт. The National News басылмасынын жазганына караганда 14 миллион литр сууну батыра алган бул бассейн Гиннестин рекордтор китебине кирди. Анда суу ичинде узакка дем ала турчу каражатты кийген кардарлар бассейнден чөгүп кеткен шаарды, кадимки кишилер жашаган сыяктуу жерлерди көрө алышат. Пейзаж, батир, автоунаа токтотуучу жайлар жана башка оокат кечелер бар. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'дагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.